Биринчиден ушу мүмкүнчүлүк менен пайдаланып баарын жаңы жылыңар менен куттуктайм. Эң негизгиси бул иш-чараны алып барып атканда биз биринчи ирет мыйзам алкагында өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. 20 декабрда мыйзам жогорку кеңеште кабыл алган, 22 декабрда президент менен кол коюлган. Анан эми тууну илип атканда сөзсүз түрдө биз ушул мыйзам алкагында тиешелүү тартиптин негизинде туу илинет да. Анан кийин ушул тууну даярдап атканда кантип эле биз ушул мыйзамга каршы келген бир тууну бияка илебиз. Мыйзамга туура келген туу илинген. 40 нуру толугу менен бар. Эми көп активисттер социалдык эми бир упай топтойбуз деген максатындабы же кандай мындай бул туура эмес деп да айтыш кыйын. Жалган маалыматты тараткан болчу да. Булар деген жанакы интернет булагынан эле алып эле сүрөттү. Желбиреп турган тууну нурларын санаган да. Эми ал жерде бирөөсү бирөөсүнө илешкен, экинчиси үчүнчүсүнө илешкен дегендей аякта так анык маалымат алыш мүмкүн эмес эле да. Эгер алар бизге кайрылып, ушул желекте тууда канча нуру бар десе, биз расмий жообун берет элек да. Анан ошол расмий жообун таратса туура болмок. Анан булар мындай элди башка ойго буруш үчүн, ушу ичибизден бирдемкени башка нукка мындай алып барыш үчүн эле ушундай бир жалган маалымат тараткан да. Булар өздөрү деле билген. Бул маалыматы туура эмес экени, бирок мына элди бир жалган маалымат бериш үчүн ушундай иш-аракеттерге барган болчу да. Кече күнү биз ушу эми соц тармактарда көп талкуу болгондуктан туубузду ылдый түшүрүп дагы тартып элге ошонун көрсөтүп бердик, эсебин чыгарып 40 нуру бар экени, ушул мыйзамга туура келерин, ошонун баарын биз аныктап туруп, далилдеп туруп, анан кийин ушу видеону дагы биз таратып бердик да социалдык тармакка.